Parlament Kırgızстанга керек деп. Анан мен окуп алып таң калдым да, муну Отунбаева жаздыбы, Жарайым Мирон жаздыбы деп. Анткени ой 10-жылы 7-апрелде убактылуу өкмөттү ойлоп таап, Кыргыздын парламенттин 1,5 жылга жок кылган ким? Отунбаева болбойт. Мен мисалы убактылуу өкмөт болбосун деп мен добуш бергем. И болгону дагы Элмира Ибраимова добуш берген. Анан кийин Кыргыздын парламенттин досрочный шайлоого барбаш керек. Досрочный шайлоого барса азыркылар иштей берет, кийинкилер келе берет. Бирок Отунбаева окшоп мына ошон үчүн өзү жазган жокко деп ойлоп атам да. Парламентти 1,5 жылга жок кылганда, парламент жок болгон, легитимный өкмөт жок болгон, легитимный президент жок болгон. Отунбаеваны эч ким шайлаган эмес да анын. Ошондуктан ал кишиге эмне дерим? Биринчиден мүмкүн өзү жазган эмес деп ойлоп атам да. Анткени өзү жазса эстемек да, мен ушуну өзүм таалап ойлоп тапкам. Ошо парламентти 1,5 жылга Кыргызстанды парламентсиз калтыргам деп мен таң калып атам. Же өзү жазсан да мүмкүн кээ бир адамдар бар, бирөөнүн көзүнөн саман иштейт да. Аман болсун эми. Эмне болсо дагы билесиңер, мен ага жанагы шайландыбы, шайлаган жокпу, экс-президент деген наамын бергем.